Дени сак адам гүлдөгөн мамлекет боло алат. Ар бир жарандын амандыгы, келечектин пайдалында, коомчулуктун өнүгүп өсүүсү, жаңы курулуштардын түптөлүшү бул алгылыктуу кадамдардын бири. Өткөн жылы Жалал-Абад областык клиникалык ооруканасына жаңы имараттар түшүп, бөлүмдөр ачылып, бир топ кеңейди. Албетте, калкты медициналык жактан тейлеген мекемелердин курулушу менен дарыгерлерге болгон шарт аз да болсо түзүлдү. 2019 жылдан бери аталган ооруканага бөлүнгөн каражаттардын негизинде жаңы бөлүмдөр жана жабдыктар алынган. Муну менен оорукананын бир топ көйгөйлөрү чечилди десек болот. Алардын бири ыкчам медициналык жардам көрсөтүү бөлүмү. Бүгүнкү күндө толук иш жүрүп атат. Бул ыкчам медициналык жардам көрсөтүү бөлүмү өзүнүн ишин аткарып атат. Бул Немис өнүктүрүү банкы тарабынан гранттык түрдө 3 миллион евро каржыланган. Ушул имараттын ичиндеги жабдыктарын, медициналык аппаратураларын, область боюнча врачтардын, медайымдардын окууларынан чейин ошол 3 миллиондун ичине каралган. Анан мамлекет тарабынан ошол инвестиция келгенден кийин бир кандайдыр бир процентин мамлекет бериш керек экен. Ал боюнча мамлекет тарабынан дагы 150 000 евро бөлүнгөн. Атайын өзүнчө бул жакта трансформаторлор, котельнийлер курулган. Ал эми муну айлана чөйрөсү благоустройство боюнча бул больницанын бюджетинен 2 миллион 628 000 акчаны сарптап 19-жылы бүткөрүлүп, анан бул имарат 20-жылы октябрь айында ишке берилди. Ыкчам медициналык бөлүмү жалпысынан 11 койкадан турат. Бул жерде сырттан келген бейтаптар алгач ушул жерге кайрылышат. Бул жерде оорусунун түрүнө карап 24 саат бою ушул жерде жатып, андан соң дарыгердин сунушу менен же жатып калышат, же болбосо үйлөрүнө чыгарышат. Ал эми бул жер изолятор, келген бейтаптын оорусу күмөндүү болуп, балким жугуштуу болгон болсо, мына ушул жерде каралат. Бул жерге келген бейтаптар көпчүлүк учурда ушул жалпы залда жаткан ооруларга жугуштуу илдети, ушундай бир күмөн болгон, же болбосо азыркы учурда вирустук пневмонияга күмөн болгон оорулар анализи такталгыча ушул керебеттерге жаткырылат. Мындан ары муну эшиктер менен алып чыгып туруп, жугуштуу оорулар бөлүмүнө же болбосо атайын кызыл зонага жеткирип беребиз. Бирок ушул жерде жаткан мезгилинде тийиштүү медициналык жардамын ала берет. Анализ жыйынтыктары чыгышы менен биз аларды убакыт өткөрбөстөн жеткирип беребиз. ПЦР анализи 1 суткага чейин чыгат. Анан эгер жугуштуу оорулар болсо, алардын анализи жарым сааттан 2,5 саатка чейинки убакта бизде ушул эле бөлүмдө лабораториябыз бар, экспресс лабораториябыз бар. Ал тийиштүү анализдерди ылдамыраак реактивдер менен өзүнүн атайын аппаратуралар, бат чыгаруучу аппараттар менен даярдап беришет. Андан сырткары амбулатордук бөлүмүнө жаңы анализ чыгаруучу заманбап жабдыктар да келген. Өзгөчөлүгү саатына 220 даярдап берет. Дарыгерлердин айтымында жабдуулар бир калыпта туруусу зарыл. Областтык оорукана болгондуктан сырттан келген бейтаптар менен бирге жатып дарыланган бейтаптардын анализи бир убакта каралат. Күнүнө болжолдуу 500дөн ашык адам кайрылат. Бүгүнкү күндө биздин лабораториянын шартына ылайыктуу мурункуга караганда азыр анализаторлорубуз келип калган. Биохимический анализатор, иммунологический, анан гематологический анализаторлор. Бул гематологический анализаторлордо анализдин көптүгүнө байланыштуу азыр мурункуга караганда тез убакытта анан канча параметр деп коебуз, ошо параметрдин бардыгы көрсөтө алат. Анализатор еще мурункуга караганда мындай тез убакыттын ичинде чыгара алабыз.
Анан ал аппараттардын бардыгына мынага окшогон вакутайнерлер керек. Вакутайнерлер менен келип алынып келсе бизге жеңил болот. Мурун биз жөн эле мынага окшогон химический пробиркалар менен иштегенибиз үчүн мурунда бизде аппаратуралар андай жетишкен эмес болгон үчүн биз ушундай пробиркалар менен иштеп келгенбиз. Азыр дагы бирок иштейбиз, бирок мурункудай ишибиз оор эмес, жеңил болуп калган. Анализдер ар бири бөлүнөт. Бир эле бейтап, мисалы үчүн почечный тест, печёночный тест, глюкоза крови, анан холестериндерди жасап бере алабыз. Анипа Мамадиева 15 жылдан бери кулак мурун жана тамак оорулар бөлүмүндө иштейт. Сүйгөн кесибин аркалагандыктан маянанын аздыгы, имараттын тардыгына карабай иштеп келген. Эми болсо заман талабына жараша жаңы имаратта иштеп жатат. Азыркы убакта именно оор бөлүмүнө жаңы здание берилди. Ал жерге биз көчүп чыгып, бул жерде иштеп баштадык. 25 койка, ага 4 врач иштейбиз. Биз заведующий, 3 дарыгер. Азыр бул жер акыркы курулган больницаларга салыштырмалуу эң жакшы бүт шарттары бар деп айтсам болот. Бул жерде көбүнчө бизге келген бейтаптар акыркы убактарда атит оорусу жашарып барып атат. Ошондой эле гайморит оорусу и танзилит, ангина деп айтсам болот. Гаймориттерге көпчүлүгү келгенде биз оорулорун, операция кылгандарын жаткызып, операция кылып карасак, жеңилдерин через амбулаторный эмеде адодо көрүп жиберип атышат үйлөрүнө. Диагноз башымдан киста деп жүрүшкөн. Кийин деме кылып жүрүшүп барышып, анан ириң толуп калган экен. Ушул жерден ириң алышты. Мен ыраазымын врачтарга. Баш сөөгүңүздөнбү? Мына жеринден алышты. Толуп калган экен, моментинде келген экен. Шарттары аябай жакшы, ысык суубуз да суу палатасы аябай жакшы, тазалыгы, мындай саат-сайын карап, температураны өлчөп, давленияны өлчөп бергенге жакшы, рахмат. Бул мезгилге чейин мындай больницаларыбыз жакшы болгон эмес, баары бузулган, ремонту жок болгон, условиялары жок болгон, келсе каерге урунуп көрүнүшүбүздү билбейт элек. Азыр Кудайга миң калла шүгүр, Кыргызстан мындай болуп, ушундай болуп, ушул мезгилден, ушул немеден эч темпи кетпесин. Жаңыдан ачылган кеңсе Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан 77,5 миллион сомго каражат бөлүнүп берилген. Толук кандуу бардык шартта 5 бөлүм иш алып барууда. Жалпы 100 койкага ылайыкташтырылган. Бул жерге 4 бөлүмдөр киргизилди. Биринчи кабатта көз оорулары бөлүмү, бет жаак хирургиясы, экинчи кабатта кулак мурун оорулары менен ошо урология бөлүмү, бөйрөк ооругандар. Жалпысынан бул имаратты ошо медициналык жабдыктары менен 4 бөлүмгө атайын өзүнчө операциялык бөлмөсү менен даярдалды, жасалды. Анан четки кабатында ошо жертөлөсүндө, подвалдын часында физиотерапия бөлүмү орношту. Ушунан жалпысынан бул жерде 5 бөлүм жайгашты. Көйгөйлүү ошо жетишпеген аппаратураларды ала алдык. Төрөт бөлүмүнө аппаратураларды алдык. Мына жерде ара төрөлгөн бөлүмүнө аппаратураларды ала алдык. Балдар травматологиясына операция бөлүмүнө аппаратураларды алып бердик, коагулятор деп. 2020 жылы март айында катталган COVID-19 алгач областтык биргелешкен ооруканасына жайгаштырылган. 3 жылдан бери күнү-түнү тынымсыз эл менен иштешкен жан сакчылары баштан бир топ күндөрдү өткөрүштү. Азыркы учурда бул ооруга чалдыккан бейтаптар Көкжаңак шаарындагы жана Сузак районундагы ооруканага жайгаштырылууда. Ал эми жугуштуу оорулар бөлүмү Азия өнүктүрүү банкы тарабынан акча бөлүнүп, толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Имарат эксплуатацияга берилди. Өзүңүздөр көргөндөй ичкериде бардык шарттары менен ар бир бөлүмдөрдө өзүнчө обочолонгон изолированный комнаталар, ар биринде ысык суу, муздак суу ванналары менен, бир оору экинчи оору менен контакт болбойт. Азыркы күндө бул жерде ковидтен сырткаркы башка бүт оорулар, областтан оор оорулар, шаардан, Сузак районунан келген оорулардын бардыгы ушул жерде дарыланып атышат. Ал кызамык, гепатит, скарлатина,
витрянка, ботулизм, бруцеллез деген оорулардын баардыгы ушул жерде ар бири өзүнүн оорусуна жараша бөлүмдөрдө чыгып, башка бирөөсү менен контакт болбойт. Областык клиникалык ооруканасына Кыргызстан менен Россия өлкөсүнүн кызматташтыгынын алкагында ден соолук кербени автоунаасы алынып берилген. Мында 16 кызматкер иштегенге мүмкүнчүлүк бар. Ар бир жумуштун өзүнө жараша түшүгү да көйгөйү да бар. 1300 кызматкер эмгектенген ооруканада 400гө жакыны орто медицина кызматкерлери болсо, 220сы дарыгерлер жана калганы техникалык кызматкерлер. Учурда бөлүмдөр кеңейтилип, имараттар толукталганы менен дарыгерлер жетишсиз. Бизде ушул кадр маселелери бизге балдар ооруканасына врачтар жетишсиз болуп атат, күзөткө турганга врачтар. Анан жалпы эле ооруканага медайымдардын жетишсиздиги. Себеби азыркы күндө ушул иштин кээ бирки бөлүмдөрдө иш аябай чындыгында оор жерлеринде, мисалы үчүн жана төрөт үйүндө ПИТ деп коебуз, палата интенсивдик терапия, реанимация бөлүмдөрү, детский жаш балдар ооруканаларында жаш балдар менен иштеш абдан оор. Ошол жерлерде медайымдар жумуштан өз ыктыяры менен Россияга кетип калган ошол учурлары көп катталып атат. Жетишсиздик бар, көп. Анан бизге ушул жалпы ооруканага штаттык бирдик жетишсиз. Биз аны дагы айтып өттүк, кат түрүндө дагы кайрылганбыз министрликке, быйыл жыл башына дагы кайрылабыз. Эгер ошо штаттык бирдиктерибизден жардам берсе, кадр маселесини эми жанагы жаңы бүтүп аткандарды биз эптеп өзүбүз барып алар менен сүйлөшүп тартканга биз да күч аракетибизди кылабыз. Алгач Жалал Абад шаары түзүлгөндө 60-70 миң калкка ылайыкташтырылып салынган бул оорукана азыркы кезде 130 миңден ашык калкты тейлейт. 1950-жылдарынан бери карай курулган имараттар акыркы жылдары гана жаңыланууда.